Маутхаузен концлагеринин туткуну болгон жердешибиз 96 жаштагы Лидия Нарачева. Ал 1925 жылы 19 майда чыгыш Украинада жайгашкан Бердянск шаарында төрөлгөн. Ал эми 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия Советтер Союзуна кол салып, Украинаны басып алган. Бир нече күндөн кийин баскынчылар аны кулдукка Германияга айдап кетишкен. 4 жыл бою Лидия апа Австриядагы Маутхаузен концлагеринде адам көрбөгөн тозокту көрөт. Анын дагы бир тууганы Польшадагы Майданек концлагеринде Гитлердин желдеттери тирүүлөй меште өрттөшөт. 1945 жылы жазда аны советтик аскерлер туткундан бошотот. Ал советтик аскер бөлүгүндө иштей баштаганда кыргызстандык жаш жоокер Александр Нарочнов менен таанышат. Экөө бири-бирин жактырып калып, Австриянын борбору Венадагы СССРдин элчилигинде баш кошушат. Лидия апа менен Александр ата бактылуу жашашат. 3 кыздуу болушат. 15 лет. Ее угнали прям, ну, со школы. Со школы угнали вот так на Украину. На Украине были. А евреев детей, ну вообще евреев, завели на пригорок и расстреляли. Еще 3 дня, говорит, мама ее рассказывала потом, 3 дня земля стонала. Потому что не все же насмерть были. Это какие годы получается? Это 42 год. Детей, вот их, они вот... Дед мой освободил ее. На ней женился в Австрии, они... Ничего себе. Свидетельство о рождении австрийском, в нашем посольстве в Австрии. И сюда приехали они, вот дед ветеринар, бабушка ему помогала. И так и работали они. С качкорки начали. Бирок тилекке каршы 1990 жылы Лидия Нарочнованын жолдошу дүйнө салат. Бир нече жылдан кийин 3 кызы тең каза болот. Андан кийин Лидия апа үйүн алдамчыларга алдырып жиберет. Ал эми азыркы күндө небереси Александр менен убактылуу батирде баш калкалап жаткан кези. Мы на квартире живем уже. Почему так получилось, что вы... Детям раздала, дети. Бабушка, ну, она такая у нас. Всем все отдаст. Ну, советские закалки. А государство обеспечило, да? Нет, они сами строились. Дом построили. Не, ну как, участком. Не, ну тогда как? Ну тогда все равно это кредиты были какие-то. Они построили дом. Ну я тоже советский человек. У нас как бы в то время просить что-то у кого-то как-то не принято было. Сами выбиваемся, сами живем. Ну хотелось бы, да, что? Ну хотелось бы, конечно, чтобы под своей крышей умерло. Видите, все-таки условия какие. Создаем условия, все есть. И кондиционер есть у нее, да, там все есть у бабушки. То есть лекарства самые дорогие, потому что без этих лекарств она бы до 96 лет не прожила бы. Лидия Нарачева учурда ден соолугуна байланыштуу эч жакка чыга албайт. Тилекке каршы ал төшөктө болгондуктан бул жолу дагы жеңиш күнүн үйүндө өткөрдү. Мындан улам Кыргыз Республикасынын Камкорчулар кеңеши ассоциациясынын вице-президенти Талайбек Ашканбаев жана Афган согушунун ардагери Медин Жейналиев жеңиш күнү менен куттукташып, Лидия апабыз жаткан бөлмөнүн астында улуу жеңишке арналган ырларды ырдап берди. День Победы, как он был настает, как пропускал огонек. Выйдешь ты, обгорелые в пыли, этот дым мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом пропал, этот ваш мир. Сединой на висках, этот рада. Мындан сырткары Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин маалыматына таянсак, фашисттик Германиянын туткунуна 4 миллион 559 миң советтик жаран түшкөн. Гитлердин түрмөсүнө түшкөн туткундар адам чыдагыс шартта жашашкан. Фашисттер алардан кан алып, оор жумуштарын жасатып, ар түрдүү медициналык эксперименттерден өткөрүп, крематорийлерди өрттөшкөн. Булардын арасында жашы 7 элек туткун балдар да бар эле. Алар да чоңдор сыяктуу бул запкыны тартышкан. Гитлерчилер ал туткундарды адам катары көрбөй, мазактап кордошкон, адам жасабаган аракеттерди кылышкан. Ошого карабастан алар фашисттик Германияга каршы күрөшүшкөн. СССР, АКШ, Англия жана Франциянын аскерлери бул концлагерлерди талкалап, туткундарды бошоткон.
Булардын ичинен ата мекенине 1.836.562 советтик жаран гана туткундан бошонуп кайткан. Ушул туткандардын арасында жердешибиз Лидия Нарочнова да бар эле. 1945-жылы Кыргызстанда Гитлердин концлагеринин тозогунан өткөн 1300 туткун жашачу. Бүгүнкү күндө алардын ичинен 13 гана калды. Бир 1933-жылы Гитлер бийликке келгенде антифашисттер менен еврейлерди жок кылуу максатында Мюнхен жанындагы Дахау концлагерин курган. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында фашисттик Германияда 300 000 антифашист камалган. Алардын ичинде немис, австриялык жана чех антифашисттери бар болчу. Андан кийин Гитлер басып алган аймактарда 14 000 концлагер курдурган. Ал жерде аскердик туткундар, жай тургундар жана жашы жете элек балдар кармалган. Ушундай тозоктон 18 миллион адам өткөн. 11 миллион туткун мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо. Фашисттик Германиянын туткунуна кабылып, адам көрбөгөн тозокту башынан өткөргөн мекендешибиз 96 жаштагы Лидия Нарочнова азыркы тапта ден соолугуна байланыштуу төшөктө болгондуктан сыртка туруп баса албайт. Мындан улам небереси шарты бар үйгө көчүрүп барсам деген ниети чоң. Бирок маселе баягы эле каражат маселесине барып такалаарын айтат. Андыктан башынан кыйынчылыкты көп кечирген Лидия апага мамлекет абалына көңүл бөлүп, бир бөлмөлүү үй бөлүп берип койсо деген тилектери бар.